тажрыйбаларым бар. Окуган студент болгон, иштеген тажрыйбаларым нелерим бар. Биздин катарыбызда аталар кыздарды колдойбуз деген кыймылдын катарында кыймылдын 4 райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылары биздин катарында. 4 райондук. Ошонун ичинде Сыхата районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Токтон Алиев болот. Токтон Алиев менен биз 11 жылдан бери иштейбиз. Көрдүңөрбү кандай? 34 мектептин директору жет областан да. Şu biz görüp, düşünüp, ümnelgan, ağaydep, sıylaşıp, şunca ümnelganımız da. Anandaki atalar, yine böyle kızmatlar, anan en nezi İbrahim degen var. Anabek Adıloviç degen yerde hazır, Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nde müzikal fakülteti var, hatta oşon detekti. Annem burada bunlar bilip kaldık, sizlerde de bir işkegim dövdey, taminen al buluttun sımığı, oşala gaydagı, ülgü tanışık menen, ustat bulan menen de iştegende. Bu bizden nezin görözüne, buyursa prezentatsiya var. Emi men, atalar. Emi için atalardan başın koşup iştegin gelet de. Anam bir rayonga varıp, sos pedagogtoru, rayonduk menen ötkörüp aldık da, sos pedagogtor zalda. Anam keyin kebir mektepte жетекчилери Алдилал байгылган анан мындай завуштар организатор ушунда өтүрүп калдык толтура анан эки бизде баягы улуттук тренер деген эжекелер дагы бул дагы иш чарасында мугалимсиз эмнеси эч кандай иш чара өтпөйт. Биз аларды тең насаатчы дейбиз. Болгону эмнеден өткөрүп жетекчи эмес, кыздар кеңешин жетекчи дегенден аны алып чыгабыз, насаатчы болот. Кыздар кеңеши дегенде кеңеш да түшүнөбүз. Булар 4-5тен кеңеш кылып алып, өздөрү иштеп, насаатчы насаатын айтып, мындай. Буну өз технологиялары бар, чогулуп алып, бирүзө ошол тренингтерден өткөн мектептерде азыр ошол иштер жакшы кетип атат да. Демилгени беребиз кыздар өзүнүкү да иштеп көрсүн. Фотошо көрдүңөрбү? Мындан кийин мектебиңерге мына бир келдик, тааныштык, эч ким келбейт. Өзүңөр ичиңерден чыгып алып, активдешип, бири-бириңерге тренинг өтүп, аяктан барып, мына эмнени көрөсүңөр, бир жылы Сарычелекте, бир жылы эмнеде өтөгөндө ошол Сыгатада, анан кече аябай эмне кылдым, мага көп жылдан бери жүрөбүз, Ошто эмнеде көп жыл эмнени өткөргөнбүз, мага дайым суроо болот да, эмнеге Суккөлдү өткөрбөйбүз ага айтайчы. Анан ал үчүн эмне да, мына Тоңдогу мектепте аябай кыздардын өзүнө да айттым, эмнеден ушул мектебинен канчалык 100 метр экенин көрдүм. Демек тренинг өтсөм, жүгүрүп барып көлгө түшүп келип, перервде ошентип өтө турган сонун эмне бар экен да.